Заманбап кыргыз айымдары кандай? Алар эмнеге жетип, эмнени жоготту? Дегел аял затынын коомдогу, үй бүлөдөгү, жалпы эле жашоодогу укуктары жана милдеттери кандай? Түшүнүктүн бүгүнкү чыгарылышында биз мына ушул маселелердин үстүндө сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Сиздерге студиябыздын меймандарын тааныштырып кетели. Бүгүнкү аял заттын коомдогу орду ар тараптуу да. Жакшынакай өзүнүн укугун коргоп, үй бүлөдө татынакай эне болуп жашап аткан, карьера жасап аткан аял заттар да бар. Анан бирок укугу тебеленип, үй бүлөдөн тышкары көчөдө калган, аябай зордук зомбулукка кабыл болгон аял заттар көбүрөөк да. Албетте бүгүн аял зат болобу, эркек зат болобу, бүгүнкү күнү эки тарап тең өзүнүн милдетин, өзүнүн эмне иш аткарарын билбей турган заман. Бакыт албетте биздин колубузда эмес, бир гана Аллах бизди бакыт кылуучу. Ошон үчүн Аллах кандай болгондо бактылуу болосуңар деп бизге жолду китеп түшүргөн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолун көрүсүп кеткен. Ошон үчүн шарият жолунда ошол кандай жолдорду көрүскөн, эмнеден тыйган, эмнеден буйруганды аткарсак, албетте биз бактылуу болобуз. Пүбүсарыч айтсаңызда, ушул бүгүнкү кыргыз аялдары заманбап аял заты эмнеге жетти жана эмнени жоготту? Ушулга кыскача кандай токтолот элеңиз? Заманбап аял зат деген өзүнө бүгүнкү доордун аялдары да. Анан эми ордун тапкан аял заттар деле бар да, билесиңер да. Бизде чоң кызматта, үй бүлөдө дагы татынакай ордун таап, анан бирок булар азыраак болуп атат. Анан өзүнүн бул үй бүлөдө, кызматтабы, коомдобу ордун таппай, зордук зомбулукка туш болгон, эртеңки күнү эмне болорун билбеген ушул аял заттар көбүрөөк болуп атат да. Законубуз жакшынакай иштесе деле, биздин ислам дининде дагы аялдардын орду жакшынакай көрсөтүлгөн, бирок ошого карабай жанагындай кор болгон аялдар өзгөчө айыл жергесинде, мына биз 20 жылдай болуп калды иштегенибизге, күндөн күнгө кайрылгандар көбөйүп баратат. Эмненин себебинен кор болуп атат? Эми мунун башы үй бүлө институту дейт да. Мына 20 жылдан ашты биз бөлөк формацияда жашап атабыз да. Ошондон бери биздин коом өзгөрдү. Коомдогу байланыш өзгөрдү. Үй бүлөдөгү карым катнаш, мамиле өзгөрдү. Бирок баягы ар кандай негизде социалдык, экономикалык багыт өзгөргөндөн кийин адамдардын бири-бирине байланышы өзгөрүлөт. Бул жөн эле. Анан аны болсо декларативно бир формациядан экинчи формацияга өттүк. Мурун коммунизм куруп аттык элек, азыр тиги капитализм болуп калды деп айткан оңой экен, бирок адамдын аң сезими 20 жылдан бери Кудай жок, эчтеке жок деп эле тиги эметип атуу эле, анан бүгүн чала булар динди жакшы түшүнбөй, же болбосо законду жакшы түшүнбөй, көп эркектердин, жаштардын, адамдардын башы айланып калды, жөн эле эмне кыларын билбей, жанагындай азыр зордук зомбулук көп болуп атканы, бир ыйык нерсе, ыйман кетип атканы ушундан болот да. Бул коомдун өнүгүшү менен байланыштуу болот. Өткөн мезгил деп коебуз. Өткөн мезгил узарып баратат да. Ошого шылтап эле мына эми бир адам үмүт менен жашайт. Мен деле үмүттөнөм, ушул бир өзгөрүү болот. Эми үчүн дегенде баары эле жанагындай маңкурт болуп калган жок. Силерде жаштар бар. Мындай коомду түшүнгөн, элдин көйгөйүн түшүнгөн адамдар бар да. Ушулар мына силердин телевидение, гезиттер, сайттар ошол бир жакшылык нерсени алып келип, элдерге, жаштарга бир үндөп, караңгынын таңы болот. Ушул менен эле турмуш бүтүп калбайт, бирок бир жакшы нерсеге үмүттөндүрүш керек да элди. Шалюбек ага айтсаңызда, сизге деле ошол суроо. Бүгүнкү аял заты эмнеге жетишти да эмнени жоготту? Сиз кандай баа берет элеңиз? Албетте, бүгүнкү аялдар көп нерсени жоготту, эч нерсеге жеткен жок. Алар ойлошор, биз жеттик. Мен стиральный машинам бар, жашай турган үйүм бар, машинам бар, күйөөм бар деши мүмкүн. Бирок ал нафстын гана ийгилигине жетти. Жана сиз айтып аткан Калыгул Аванын айткан сөзү, акыркы кыяматтагы аялдын белгиси бул хадис, накта хадис.
Бул тууралуу керек болсо таң калыштуу түрдө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кыямат жакындаганда соода көбөйөт, керек болсо соодада аялдары эркектерге жардам берип калат деген. Бул таң калыштуу нерсе. Азыр аял соода кылып калды деген нерсени пайгамбар убагында саллаллаху алейхи ва саллям убагында сахабилерге айтсалар таң калмак, керек болсо аялы соодага күйөөсүнө жардам берип калат деген акыр кыяматтын белгиси деп таң калышкан. Эми бүгүнкү абалды биз айтып берсек болот. Негизи ийгиликке эч убакта жетпейбиз. Качан аял бийликке келсе, аял башкарса, үй бүлөнү башкарса, бул анткени Кудайдын айтканы жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканы. Анткени бүгүнкү күнү илим эң чоң илим кайсы? Курандан ашык илим ким бар? Же пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям билгич ким бар? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: эгерде аял башкарса, ал коом ийгиликке жетпейт деген. Бул сахих хадис. Мындай кеп бар, керек болсо. Кайсы бир эркек аялына баш ийсе, ал жердин үстүнө жүргөнчө жердин алдында болгон жакшы дейт. Керек болсо бул мындайча айтканда, ал эркек өлүп эле калган жакшы деген сөз да. Бул албетте аялдын кемчилиги жагында дагы тийишип кетип атат, бирок эркектин кемчилиги дагы айтылып кетип атат. Биз учурда эми бактылуу болушта эмне бар деген себепти коюшубуз керек. Сиз ошону тактаган жатасыз да. Бактылуулук эмнеде? Аял өзүнүн милдетин билеби, билбейби, аял бактылуубу же эркек бактылуу? Бактылуулукту биз ойлошубуз керек, кандай таразыга салышыбыз керек. Бактылуу деген эмне? Азыр Америка, Европа жетишкен жерде бактылуу десең, алар 40% бактылуумун деп айтат экен. Ошол эле Филиппин тиякта эптеп жашап аткандар 85% бактылуумун деп айтат экен. Демек, кайсы бир мерка жок экен да. Эмне? Экономиканын жетишкени бактылуулук бу. Мындайча айтканда, сиз билесиз, бизде чет өлкөлөр келип туруп, сиз айтып аткан жанагы институт семьи дейт. Институт семьи деп келип алып туруп, биздин бир да төрөгөн аял 39-тагы швейцарка. Мен эмеде иштеп жүргөн Минздравда. Бизге планирование семьяны үйрөтүп атат да. Ал бир төрөгөн эмес, күйөөгө тийген эмес, биздин төрөгөн аялдарга төрөгөндү үйрөтүп атат. Бул абсурд да. Ошон үчүн бизден хаос эмнеден болуп атат? Биз законду кабыл алабыз, тетияктан жашайбыз, Европада жашайбыз, бактылуу болобуз. Мейли европалыкка жетишели. Европалыктай ийгилик бар болсун, квартира болсун, экономика, айлыгы жакшы болсун. А бакыт в чём? Аялдардыкы орду. Төрөш керек, бала багыш керек. Ошол эле учурда аялдар Европада төрөбөй жатпайбы? Канакей бактылуулук. Ийгиликке жетишти, бардыгына жетишти, бүттүгү бар. Ошол эле учурда бактылуу эмес, эмне? Анткени төрөшпөйт, төрөгүсү да келбейт. Өзүнүн нафсын гана ойлойт, мансапты ойлойт, бийликти ойлойт. Мына ошол гендер алып келип атат. Албетте, аялдын орду, эркектин орду бар Куранда белгиленген. Аялдар эң сонун орду, аялдар бийик. Керек болсо эркектерге айтат, аялдарга керек болсо ажырашканда жакшы мамиле менен ажырашкыла дейт. Керек болсо ажырашканда, а бизде эмне? Ажырашканда керек болсо враг, душман. А башка канча сонун сөздөр бар. Аялдар бул назик зат, алар төрөшөт, алар боюна баланы кыйналып алып жүрүшөт, 30 ай аны сүт менен дагы багышат, 30 ай келет көкүрөгүнө, курсагына көтөрүшөт. Булар назик зат. Булардын бийик көтөргөнү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эркектин эң жакшысы ким дегенде аялга жакшы мамиле кылган деген, эркектин жакшы сыпат, илимдүү деген эмес, аял киши кайсы жакшы мамиле кылса ошол эркек жакшы деген. Демек бүгүн биз белгилешибиз керек. Аялдар ордун билеби же билбейби? Албетте, бүгүнкү күнү аялдар ордун билбейт, ошондой эле эркектер деле билбегендей. Эми агай, ушул жерден сизге бир суроо бергим келип атат. Бүгүн Караколдон мага бир эже чалды да. Анан ушунчалык абалы оор экен, ушунчалык борум эзилип кетти да. Айтып атат, мен күйөөм ушундай Москвага кетти. Үйдө бул жакта мечитте жашайт экен, ал намаз окуйт экен. Ошол эле мечитте одноклассники, Фейсбукка кирип алып, кыздар менен таанышат экен. Ал аз келгенче ошол жактан таанышып, нике кыйып, бир кыз менен ошол жашап алыптыр да. Анын 12 жаштагы бир кызы, 3 жаштагы бир баласы бар экен. Эми мындай мисалдар бүгүн толуп кетти да. Коомдо сиз эң жакшы эркек бул аялына жакшы мамиле кылган эркек деп белгиледиңиз. Эми бүгүн кана ушул нерселер жок болуп атпайбы? Бардыгы эле ушул нерселер бир эркектер өз милдетин аткара албай атпайбы? Мисалы бүгүнкү эркек жөнүндө сүйлөшөлү же аял жөнүндө? Жок маселе тур. Аялдар бактылуу болуш үчүн эмнеге эркектер ушундай кылып атпайт да? Аялдын орду жөнүндө сүйлөшөлү. Бүгүнкү хорошо, эркек жөнүндө айтып берсек, албетте, мындай эле бир эле хадисти айтып кетейин. Кимде ким өзүнө тиешелүүлөргө кам көрбөсө, ага ошо күнөөлүү жетишиктүү дейт, отко барыш үчүн.
Кам көрүшкө бизге Куранда белгилеген силер коруучусуңар, силер кароочусуңар, силер чабансыңар деген Куранда белгилеген. Биздин даражабызды бийик кылган Аллах субхана таала, бирок кийинкиде кайсыл учурда бийик деп айтып кеткен. Силер өзүңөр тапкан ырыскы менен өзүңө тиешелүү аялдарыңарды баксаңар, ошондо даражаңар бийик дейт. Эми сиз бир мечитке кирип алган бирөөдү исламга такап, аны салыштырбашыбыз керек. Ал бир адамдын кемчилиги. Аллах субхана таала айтып атат Куранда. Аллах субхана таала бакыт биз мына бүгүнкү күнү мен сага бакыт каалайм, я тебе желаю, я хочу, я Аллах каякта калды? Мен өзүм бактысыз болуп, же ден соолугум, тишим кариес болуп атат, ичим эзилип атат, бирөөгө ден соолук каалап атам. Аллах канаки. Ошон үчүн бакытты ким бизге берет? Аллах берет. Аллахка кайрылышыбыз керек, Аллах менен содалашыбыз керек. А бизде тескери болуп атпайбы? Мен каалайм. Эми карап туруңуз, Аллах субхана таала айтып атат, мага тиешелүү түрдө таква эле болуп бергилечи. Силер капаланбайсыңар жана кайгырбайсыңар дейт. Силер таква эле болуп бергиле, мен силерге күтүлбөгөн жерден ырыскыны бере берем, жана силерге ишиңерди оңоп коем дейт. Бул Аллах бизге ушуну вада кылып атат. Исламда ушундай экен да. Бүгүн эми сиз ислам таануучу катары дагы айтсаңыз агай, бүгүн коомдо сиз бир мусулман катары жүрөсүз. Канааттанасызбы? Бүгүн мусулмандар ушул жанагындай аялдарына жакшы мамиле кыла алып атабы? Деги эле бунун кыла албаштыгына эмне себептер болуп атат? Эркектерибиз ушундай кандай болуп атат? Жанагындай жамандыгынан болуп атабы? Жок, бул жерде албетте мен башынан эле айтып кеттим, эки тарапты. Эркектердин кемчилиги, аялдардын кемчилиги. Бүгүн биз аял жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Эркек ясна. Эркек эгер аялда бактылуу болуштугу эркектин колунда деп атасыз да, бирок эркектер бүгүн ушундай бактылуу карап тургула. Бактылуу болушу эркектин колунда, ошон үчүн динди түшүнбөгөнсүктөн. Ошол эле учурда аялдар, эми эрди аялдарда дагы салым кылыш керек да. Аялдар дагы бул коомго бактылуу болушка салым кошуш керек. Кайсы түрдө? Ошо шарият түрүндө жана шариятта кандай тарбия алат, ошол түрүндө. Ошон үчүн жакшы макал бар го. Жакшы аял эрди күйөөсүн эр кылат, жаман аял жер кылат. Бул макалдан жөндөн жөн эмес. Аялдарыбыз бүгүн илимсиздиктен ушундай болуп атат. Илимсиздиктен эмне үчүн? Керек болсо сиз жанагы айтып атасыз, президент болгонго чейин барышпадыбы? Илимди эң биринчи исламдан алыш керек. Бул биз айтып атабыз, бүгүн бир изилим. Мисалы кошулуп атат, кошулуп атканда азыр аялзат болсо, эркек зат болсо сырткы жагын карат. Канаки рухий сулуулук, рухий сүйүү канаки. Жок да, сырткы келбетесине карайбыз. Ошон үчүн жылаңачтан жүрөт, ошон үчүн биз кызыкканыбыз ошол болуп атат да. Нике деген андай эмес, нике руханий, ички сулуулукту карашыбыз керек. Рахмат. Биз кызыкканыбыз ошол болуп атат деп шайлоо айтып атасыңар да, биз деп кошуп атасыңар да, сырткы сулуулугуна деп туруп эле. Анан бир мисал келтирип, коомду биз деп атканда эми сиз деле биз коомдун ичинде жүрөбүз да. Анан сырткы сулуулугуна кызыгып азыр мына тиги тетиякта бийиктикте отурган төөлдөр 18 жашар кызды алып туруп көрсөтүп атышат сырткы сулуулугуна. Балким анын ичинде де сулуулук бардыр да. Анан кийин эгерде азыр хадистерди эле айта берсек туура да. Азыр мынау түшүнүк деп сиз өзүңүздүн билгениңизди айтып атасыз. Анан азыр мен сизге кошулбайм, эркек жөнүндө сүйлөбөйбүз, аялдарды деле. Эри шаркак дейт да. Эркек менен аял да. Жок, тема аял жөнүндө болот. Жок, аял жөнүндө болгондо эркекти айтпай, бакты жөнүндө айтып атасыз да. Сиз айтып атасыз да, жакшы аял жаман эркекти өйдө кылат деп атасыз да. Ошондой эле эркек да. Ошондой болот да. Анан дин жөнүндө болгондо мен келмем оозумда эгерде мына 20 жылдан ашып калды да. Бизде мындай дин ачык, жакшынакай мечиттер курулуп атат, жакшынакай эч ким тоскоол кылган жок. Мына сиз деле тиги азыр мына эме передачага чейин сүйлөшүп өтүп коелук, муун чоң кызматтарда жүрүп туруп, анан жакшы ушу динге келиптирсиз. Анан ички дүйнөңүз менен анан бирок ошол ички дүйнөсү менен, жакшынакай билим менен, мына внешний кылбай да, жана айтып атпайсыңарбы да. Ошо менен келгендер көп. Мына тиги мен мисал кылып келтирем. Мына айт намазда, тетиги аянтта ак калпактан батпай калат апапак да. Анан ушунча кишилер 80%
ушу динге эмететти. Ушу кээ бирөөлөр динди булгап аткан жокпу? Мен мисал катары айтам да, 7 баласы менен ушу тиги эмеге Меккеге 7 жолу 6 жолу барган экен. Жубай деле барыптыр. Ошону ыйлатып тыштап балдарын, ушу мечиттин жанында бир неме соода кылат экен. Өзү мурун көптөн бери ушул Кудай жолуна түшкөн адам дейт. Мен ошол келинди Равшан ажыга алып баргам, мечитке алып баргам. Мындай эле толуп атат да. Балким силер ушул дават деп туруп, мына чаламолду дин бузат дейт. Мына айттыңар, бир киши туура эмес кылса диндин баарын айтпаш керек. Мен ага кошулам. Бирок мына айылда, мен мына айылда үйүбүз бар. Дават деген эмне? Дават деген жакшы нерсени, ошо диндин жакшы жагын элге жеткирүү дейт да. А бизде арак ичкен киши болсо, арагыңды койгуң келеби, эмне кылабы? Бар даватка бар деп туруп, тиги сланцы кигизип, тиги гирдамбал менен сакалдарын мынаяка чейин өстүрүп туруп жуубаган адамдар жүрөт да. Ошол жийиркентип атабы? Жаштарды дагы, эмелерди дагы. Ошонун эмесинде дагы мен каршы эмесмин да. Анан аялдарды эркектерден мындай айырып, мына бакты жөнүндө айтып, убакты тар болуп атат, мен деле жооп бере турган эмелерим болуп атат. Бактыны бир ар ким ар кандай түшүнөт экен да. Эгерде мен разы болот элем, эгерде сиз айткандай эле да, рухий дүйнөсү, бактыны сиз айткандай, Кудайым айткандай түшүнсө, ошону ким жеткириш керек ошону да? Адамдын, жаштардын аң сезимине ким алып барыш керек? Биз алып барышыбыз керек да. Анан эле догма кылып эле тигиндей жазылган, бирок турмушта шайкеш келбей атат. Ошону акырын алып барып туруп, аң сезимге, жаштарга жеткириш керек. Анан кийин эле мындай полярный кылып эле аялдардын ордумундай үйдө отурсаңар эле бактылуу болосуңар. Анан, конечно, биринчи эне тиги аял деген да, баланы тарбиялаш керек. Мен билгенден сиздердин уюм ушул Европанын баалуулуктары менен иштеп келатасыздар да, адам укугу депчи. Адам укугу, аялдардын укугун коргош керек деген позицияда да. Анан эми кыргызбыз да, биздин эзелки ата-бабабыздын калтырып кеткен салт санасы, үрп адаты, баалуулуктарыбыз, үй бүлөлүк касиеттерибиз бар эми. Эми сиздер мисалы эмне үчүн аялдын укугу бир кайсы жерде барып токтолот? Токтолгон жери барбы? Биздин нукура өзүбүздүн кыргыз элинде укук деген жокпу? Укук деген бар. Адамдын укугу бар дагы, укугуң болгон менен өзүңдүн дагы милдетиң бар да. Анан бизде жөн эле эми сенин укугуң бар, башка милдет деген жок дегенде, бизде жанагындай эми илим жөнүндө психотерапия дейт. Мен өзүм психолог катары жанагындай укугун дагы, милдетин дагы, энелик милдетти, аталык милдетти, биз үй бүлөлүк консультация, медиация дейт да. Анан кийин Европанын эмесин алып эле, анан кийин биздин азыркы бүгүнкү күндө болуп аткан нерсени эметпесе бизди укпай атпайбыз, кеш келбей калат. Эми же ушул жерде сөзүңүзгө кыстырма. Аялдын укугу деп атасыз да. Аялдын укугу кандай, милдети кандай? Биринчи биз эне деп белгилеп өттүңүз да. Ар бир адамдын укугу кайсы жерден токтолот? Бирөөнүн өзүнүн милдетин аткарбаса, бирөөнүн укугун тебелеп атса, ошол жерде укугу токтолот. Бул адамдык, аялдыкы деле ошондой болот да. Эгерде үй бүлөдө милдетин аткарбаса да. Не милдеттер бар мисалы? Не милдеттер бар? Эркекте кандай милдет болот? Аялдын милдети. Анан азыр милдеттер мындай Шайлообек айткандай өзгөрүлүп кетпедиби азыр? Эркектер кандай болуш керек? Негизи эне болуш керек. Үйдө жанагындай жылуулукту кармап туруш керек. Дагы көп эле милдеттер бар. Ошол милдеттер азыр аралашып кетти да. Анан кийин эми бардык эле аялдардын аң сезими, эми биз 50-70 жыл Советтер Союзунда жашадык да. Анан ошондон бери келип аткан аң сезим 20 жылда эле өзгөрүлүп кетпейт экен. Анан ушунда азыр хаос болуп калды. Мурун тиги Советтер Союзунда мындай эткен, азыр мындай болду, динде мындай кылып атат да. Бирок бир адам, аял укук, анан кийин эме дебей бөлбөй эле адам укугу, мен айтам да, аялбы, эркекпи, балабы, укугуң бар. Эгерде сен милдетиң аткарсаң өзүңдүн да, ар бир үй бүлөдө өзүнүн милдети болот. Вот, например, менин үй бүлөмдө балдардын милдети бөлөк, мына мен эне катары, чоң эне катары милдетим бар да. Анан бирок ошол бирөөнүн укугун бузуп атсаң, ошол эле төрөгөн балаңдын укугун бузуп атсаң, сенин укугуң жок да. Вазифасы аткарылдыбы бүгүн аял заты? Эми өзүнүн милдетин аткаралдыбы?
вазипасын таптакыр аткарбай калса бизде эми орусча айтканда худо бедно балдар төрөлүп атат. Бул жалаң эле бизде эмес, бардык СНГ эмесинде. Бул жанагы ас бала эме деген 20 жылда эле болгон эмес, мурунтан 70 жылдан бери келаткан. Азыр болсо бирден 2ден бала болуп калды. Мен сизге кошулам, репродуктивный здоровье деп туруп, мына биздин саныбыз азайып баратат. Жанагындай тиги сырттан келген эмиссарлар өздөрүнүн эмесин навязать эткенде, ана биз өзүбүз макул болбошубуз керек да ошо жака. Биз аябай жанагы илгери сия менен жазганда соргуч басып койсо соруп алчу да. Ошондой промокашкада экенбиз да. Жаман жакты да бат кабыл ала экенбиз, терс жакты да бат кабыл ала экенбиз. Ошону илгеп биле албай атабыз. Анан эле башканы күнөөлөй беребиз. Эмне үчүн 20 жылдын ичинде бизде ушундай хаос болуп кетти? Эмне биздин оозубуз каракты куюп атабы, сайып атабы? Бизди жактырбаган жок болуп кетсин деген коомдор бар. Жерибиз канча ушу кыргыздар жок болуп кетсе жакшы эле болот деген бар да. Анан өзүбүз инсан катары, адам катары каршы турушубуз керек. Ошону билишибиз керек. Балдарга тарбия бериш керек. Каршы турган үйрөтүшүбүз керек. Бирок ошол эле учурда биз кыргыздын тарыхын карап көрө турган болсок, биздин ачкачылык ушунчалык өкүм сүргөн доорлор болду. Бирок ушунчалык кыйынчылыкта талкан таппаган ата-энелер болду, энелер. Ошол эле учурда базарга чыгып кеткени жок болду да. Эл башкарам деп чыгып кеткени жок болду. Бул албетте тиги мурдакы кылымдарда болуп өттү да. Эми бүгүн биз алпынып эле базар кала берсе кыргыздын базары жетишпей, казактын базарын, ал эмес орустун базарын, дүйнөнүн базарларын кыдырып калышты биздин аялзатыбыз. Мунун сыры эмнеде? Неге бул нерсеге келип атышат? Мунун сыры аң сезимде биринчи чылнок болуп адам деген нерсе ушул жака түшпөй атабы? Адам укугу эмес, бул көрө акат деп коет да. Көрө акаттын азабынан биринчи чылнок. Мурдакы биздин энелерибиз көрө акат деп кетти. Жок, анда мүмкүнчүлүк жок болчу. Анда Кыргызстандан башка эми бул чоң тема болуп кетти. Анда мен тиги Москва эмес, мына эмеле Ташкентке барып көргөн эмесмин да, билген эмесмин. Азыр жанагында железный занавес ачылды дагы. Анан маалыматтар көп болуп кетти, эметип кетти, мүмкүнчүлүк болуп кетти. Аялдар жыргагандан тиги чаар баштыкты көтөрүп алып, анан кийин эртеден кечке чейин шайлообек базарда турган аялды карап көрсөңөр да, жана антип туруп ызы чуунун арасында анын психикасы өзгөрүлөт, балдарына карата мамилеси өзгөрүлөт. Ош базарында эртең менен 7ден кечке ким күнөөлүү ушул нерсеге? Ким күнөөлүү, аялдарбы же эркектер? Эми коом күнөөлүү, эркектер да, аялдар дагы бирөөнү күнөөлөгөнгө болбойт. Бул азыркы болуп аткан мезгил күнөөлүү. Анан ошон үчүн аялдарды эркектерден жок, ошол бир туура эмес нерсени көрүп туруп ошону оңдошубуз керек. Не туура эмес, ким эркек туура эмес болот, аял туура эмес болот. Эки жактан туура болбой атат. Анан бирөөнү эле эми көп эле аялдар, билбейм, кээ бир аялдар жанагындай жок, мен үйдө отурбайм, только карьера керек деген болушу мүмкүн. Балдардын кереги жок мен дегендер, мен уга электим да. Анан жанагы айласыз оокаттан, анан ошого көнүп кетип атат, характери тиги өзгөрүп атат, эртеден кечке чейин жана антип туруп эркектер менен кошо базарда өмөт турса. Анан кийин тилекке каршы кыздарыбыз денесин сатып көчөгө чыгып кетти. Андай мен сизге кошулам, согуш убагында тиги машак терип туруп оокат кылганда мындайга барган жок элек деп туруп. Азыр болсо мына бирок анан бул жерде дагы менин укугум өзүм билем деген позиция келет ал. Менин укугум эмес, бул жерден жалаң эле аялдарды күнөөлүш болбойт. Ошол эркектер ким барып атат? Сакалын сүйрөгөн чалдар барып атат, пенсиясын алып алып туруп ошол өзүнүн небересиндей болгон кыздарга да. Анан бул кыздар ошондой бузулган аялдар деп атасыңар да. Алар ошо ойдон төрөлгөн жок. Алар татынакай наристе болуп төрөлгөн да. Анан ал коом, эркек, аял аялдар тарбиялабай калбадыбы ошол кыздарды? Энеси тарбиялабай калбадыбы? Эмеде чылмычтетип көчөдө жүрсө, тиякта жүрсө, аялы болсо, эркеги болсо жана антип туруп бүт эмесин жыйнап коюп туруп, дагы 4-5 аял алам деп туруп, үй бүлөсүн тыштап туруп кетсе, же болбосо арак ичип бир жерде кулап жатса, анан эне айласыздан тыштап туруп бир жакка кетет. Бул жерден бир жактуу күнөөлөнгө болот. Ушундай аң сезимди Шайлообек агай кантип калыптандырабыз эми? Кимиси жооптуу да ушул нерсеге? Жана сиздер айтып кеттиңиздер, мен кошулбайм деп, анан аялдарды эле күнөөлөп атат деп. Мен биринчи эгер байкасаңар, эркектерди жөн эле өлтүрүп салдым го, күнөөлөп, жерге киргизтирип, түбөлүк отко апарып салдым го, милдетин аткарбаган. Кандай түшүнбөйсүңөр? Ошон үчүн эркек жөнүндө кое туралы, эркектер ал турган кеп. Милдетин аткарбаса отко кетип атат, же болбосо өлүп эле калган жакшы деп айтып атам болчу. Эми карап тургула. Эми аялдар жөнүндө болгону эми мен айтып берейин.
Эми укук. Эмнеден болуп атат? Проблема. Ошол жакка келели. Эмнеден проблема болуп атат? Укук. Азыр укук деп отуруп, ар ким өзүнүн менин укугум деп калды, жана сенин милдетиң аткар деп калды. А менин милдетим аткарайын, ошондо мен ийгиликке жетем деген жок. Мен деле ушуну Эми мен милдетим аткарайын, силер ар ким милдеттерин аткарсын дедиңиз. Баары аралашып кетиптир деп жатасыз, гендер деп жатасыз. Ошол кеп ошодо болуп атат. Аллах аралашпагыла, ар кимдин ордуңар өзүндө. Аял боло, эркек боло деп атат. Ошон үчүн Аллахтын закону эң туура, ошондо бактылуу болобуз. Ошон үчүн мынакей биз гендерди, аялды көтөрөбүз, бийликке аялды слабый полдо болуп туруп, күчтүү кылабыз дагы эркекке аралаштырып, чуть ли скоро эркектер төрөш керек болуп калды да. Ушунчалык коомдор көп аялдарды колдогон. А эркектерди ким колдойт азыр? Эми мен билем өтүгүмдү тергилем. Бул маселе мынакей бардыгы бийлик ошону колдоп атат. Чет элден келген закон, Женевский договор, ЮНЕСКО, мемлекет деген бардыгы 10 прондордон келип алып, бардыгыбыз биш ошолор окшошобуз, ошолор менен жашайбыз деп ойрон болгонубуз ошол болуп атат. Дегеле ошону кармашып алып, ким кармашып алат? Бийликтегилердин баары ошону жактырып туруп, ошону менен жашайбыз деп атат. Аллах субхана тағала айтат, менин законум менен, менин идеологиям менен, Куран менен жашасаңар гана бактылуу болосуңар деп атат. Ойрон боло берет. Биз кандай закон? Мен айтып атам го, Европчулук ийгиликке жетели, деградат, нациябыз өлөт, курулат. Эмне дегенде мынакей, Европа, Америка бүттү нациясы төрөйүп, курулуп, өлүшүп атат. Демек, бакыт эмнеде деген маселеде турат. Эми милдет дейбиз. Бүгүнкү күнү милдетти билбейбиз. Эркектер болуп, аялдар билбейбиз. Мен милдетин аткарайын дегенде де билбейт. Ошо билбеген эркек ошон үчүн аялдарын таштап туруп, мечитке кирип кетип, динди жаман көргүзүп атат. Жок, эми ошону ким бир адамды ката кетирсе, аны динге такыбашыбыз керек. Дин идеальный, катасы жок. Ошону менен жашап көрөлү биринчи. Мен сиз айткандай светский, бай болуп да жашап көрдүм. Бийликте де көрдүм. Бардыгын көрдүм мен. Эми исламды көрүп атам. Мурунку көргөндө чыпухан жөнүндө. Мынакей мен бүгүн бакытты таптым деп айтып кетем мына ушул жерден. Эмне үчүн? Анткени Аллахтын каалагын аткарсак, мына ошондо бактылуу болобуз. Биз бүгүн билбейбиз. Аллах эмнени каалап атат? Эмнени этсе Аллах бакыт берет, Аллахтан сурайбыз. Аллах менин биринчи каалагымды аткаргылачы десе, ошону билбейбиз. Демек, милдетибизди билбейт бекенбиз? Билбейбиз. Мага бир маселе эми, аялдар эмне үчүн бостоо ыйлап атат? Бир аял дем салдырып келди, бостоо ыйлайт. Эмне дегенде күйөөсү иччирик, алкаш. Мен күйөөсүнө дават кылып, катуу айтсам, тиги кошулуп атат да, сволочь, мен жашабайм, бул 5 жыл болуптур, экини төрөптүр. Анан мен айттым аялына, сен күнөөлүсүң буну ичкен десем, мен причем деп кирди да, мен билем, окуум аткарып атам, я все делаю дейт. Эми карап тур. Сен күнөөлүсүң, двойной күнөөлүсүң дедим. И сен де алкашсың дедим. Мен далилдеп берем десем, мейли деди. Сен күйөөгө тийип атканда 5 жыл мурун, сен арак ичесиң, ичпейсиң деп сурадыңбы десем? Жок дейт, ошо жөнүндө да сурайбы дейт. Исламда Аллах айтып атат, арак ичмек түгүл, сен имандуусуңбу, намаз окуйсуңбу деп сурайт. Арак жөнүндө сөз жок. Демек айттым, сен сурой туруп тийдиңби, сен күнөөлүсүң. Андан тышкары кошулуп иштиң го дедим. Дүркүрөгөн свадьбаларды бердиңер го. Горко деп өйүштүңөр го. Бурдун шаф деп кабыштырып кошо иштиң го. Сен алкаш эмессиңби? Сенин алкаштыгың истерикада, буну болсо жанагындай запойдо. Эки башка. Эки отен күнөөлүү, ар ким өзүнүн мойнуна алгысы келбейт күнөөсүн да. Мамиле ошодо болуп атат. Алгысты миң айтсаң дагы бактылуу мынабуда шариатта жол десең түшүнбөйт, кабыл албайт. Эмне дегенде биз кирип кеттик. Мен лучше жашаганым харомдо ал элестетип алды. Мен подружкам машина айдап жүрөт. Мен подружкам дубленка, мен ошондой жашасам бактылуу. Ошентип элестетип алды. Ошонун жүрөгүнө байлап алды. Идеология деп ошону эзептеп алды. Биз ушуну алсак болобу? Ушул позиция. Жанагы сырткы көрүнүш да. Мына бүгүн курсагым тойсо болду. Анан эртеңкиси балдарымдын аң сезими, руханий дүйнөсү, тетиги өйдө жакта отургандардан баштап жана кош стандарт дейт да. Эл дагы айтып кетейин, же закон бишенбейт, же болбосо жанагындай диний жолундагы айтат эме Кудай Аллах дейт дагы, анан кийин ошо көрүп атабыз, ошондо чоң кызматта отурган кишилер деле турмушунда бөлөк болуп атат да. Ошон үчүн элдердин башы айланды. Эгерде действительно ушундай кылып туруп духовность, бул эме ишенич деген духовность же да, аң сезим деген болот. Эгерде өзүнүн ички дүйнөсү менен ошого берилип, ишенип,
ошондой кишилер көбүрөөк болсо, кур дегенде биздин тиги коомдо 20% ушундай таза кишилер болсо, мына сиз айтканга кошулам, момундай бир немеден корккон, сезген, бир жакшылыктан үмүт кылган адамдар 20% болсо биздин коомубуз өзгөрмөк, башкача болмок да. Бүгүнкү көйгөй жөнүндө кичине ой жүгүртүп акыл калчадык. Эми ушул нерседен кантип элибиз бир жакшы жакка кетиш керек, кантип бактылуу болот биздин айымдар? Ушул нерседе кыскача токтолуңуз. Эми бир сөз менен айткан, азыр бир жарым сааттай сүйлөдүк, кыскача айтканда бир сөз менен айткан өтө кыйын да. Ар ким, мен өзүмдүн тиги ички сезим менен ар ким бактыны ар кандай элестетет да. Азыр мына курсагым ток болсо, 2 этаж үй болсо, анан кийин балдарым эме деп бактыны ошентет да. Анан кийин ички дүйнөсү да, ошого болгонго топук кылып, анан кийин үй бүлөдөгү орду, коомдогу орду ошого макул болуп, ички дүйнөсүн бир тиги мындай карартпай, агартып макул болуп, эми бул жерде турмушта аябай мындай кыйноо деген көп экен да. Ар кандай оорчулук болот экен. Ошого туруштук берип туруп эле, жанагынтип жаман жакка барбай, аялбы, эркекпи, ошентсе биздин коом кичине тазарат, агарат. Анан силердей жаштар ушундай талкууларды жакшы мындай алып барып, түшүнүк берип, диний кызматкерлерди жанагы даватка чыкканда дагы илимдүү кишилерди ошо дин жөнүндө жакшынакай сөздөрдү айткандай, жөн эле тиги кече дагы айтайын, арак ичип жүрүп анан кийин бүгүн сен арагыңды коесуң, элди кыдырсаң дегендей болбой, ушундай бир жакшы көңүл бурса, мен ишенем коомубуз деле агарат, жакшылык болот деп. Эми агай, ушул сиз дагы кыскача белгилеп өтүңүз, канткенде аял заты бактылуу болот бүгүнкү коомдо бир чечимин айтып бериңиз. Эмнеден кыйналып атабыз? Велосипед ойлоп табыш керек болуп атат. Велосипедти жаңы давно эле велосипед турган машина ойлоп табылып калган. Куранда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам туалетке кантип кирип чыкканды үйрөткөндөн кийин жашоо тиричилигин бирдекени үйрөткөн жок деп ойлойсуңарбы? Куранда бүт кимдин милдети, кандай укугу баары айтылган. Ошону менен жашасак эң сонун бекитилген. Аны ким аткарбаса тозокко кетет. Мына ошон үчүн Аллахтан корккондон жашай турган болсо ошондо ийгилик этебиз. Бүгүн биз керек болсо милдет турмак кыргыздар кыргызчылыктын жоготуп койду, тарбиялаганды билбейбиз. Илгери кызды тарбиялап атканда кызым күйөөгө тиесиң, тиккенди үйрөн, жууганды үйрөн, тамак кылганды үйрөн, мындай кыл, күйөөң минтет, тияктан бул энең жок. Мындай сөз укпайсың, жакшы сөз, мындай сөздү укпайсың, сабыр кыл, бир сөздөн кем болсоң эчтеке болуп тарбиялачы эле. Азыр жок андай. Азыр бизде кантип калды? Кызым, окуп ал. Сен окуп алып туруп кызматка жетип, өзүң тың бол, күйөөң кандай болот, Кудай билет деп, сен байыр ажырашасың деген ойду уже жүрөгүнө киргизип атат. Жашоо тиричиликте бир кагыш келгенде да пошол деп болду, ошону менен турмуш бузулуп атат. Бүгүнкү күнү хаос ушудан болуп атат. Биз билбейбиз милдетти кантип тарбиялаганды билбейбиз. Европалашып калып туруп, мына жакында Италиядан bir уйгур келди, тааныш. Эмне дейт? 14 жаш кызымды сен мындан ары көчөгө чыга турган болсоң, көрөсүң десе, только попробуй пальцем тронуй деп айтты дейт. Кол менен тийишип көр, мен укум деди дейт. Үйгө bir айда сверну бардыгын жаап туруп келдим, берсин үйгө туруп комнатага камап туруп, эми сен укуңду көрсөм, аяктан действительно мен тие албайт элем дейт. Эмне дегенде мен соттолуп кетет болчумун дейт. Мына ушундай хаос болуп атат. Өзүбүздүн балдарыбызды башкара албаган убакыт Европадан келген бир илешкен жаман оору келип туруп, биз ошого кирип кеткенибиз жаман болуп атат. Кыстырмага коеюнбу? Мына азыр болуп аткан трагедиялар да. Ушу Европада неужели тиги атасы 3 жашар кызын зордуктап зөөкүрлүк кылган, күндөн күнгө ушулар көбөйүп атат да. Анан кийин эмне десе эле тияктан келип, бияктан келип, өзүбүздүн жамандыгыбыздан болуп атпайбы да? Өзүбүздүн ушул бир жакшы нерсени кабыл албагандай болуп атат. Ошон үчүн бирдекени исламга жабыштырбагыла. Сиз жанагы исламга жабыштырбагыла. Бирөө мечитке кирип кетип туруп аялыңар, эми биз айтып берсек, бир мугалим, цивилный мугалим аял өзүнүн балдарын өлтүрүп салып турду, эле ошол жака аралаштырып эметип берсек, бул хаос, бул түшүнбөстүк болуп кетет. Биз иш жөнүндө сүйлөшөбүз. Биз иш жөнүндө сүйлөшөлү. Укук жөнүндө эмне болгондо бактылуу болобуз, кандай болгондо ошол балдар өлбөйт, аялдар бактылуу болот. Албетте, бул жерде эң негизги эркектер ордун билиш керек, аялдар өзүнүн ордун билиш керек. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына урматтуу кадырман телекөрүүчүлөр, сиздер түшүнүктүн бүгүнкү чыгарылышына күбө болдуңуздар. Бүгүн биз заманбап кыргыз айымдары эмнеге жетип, эмнени жоготту, жалпы эле алардын укуктары жана милдеттери деген багытта көрсөтүү жүргүздүк. Албетте, бүгүнкү көрсөтүүдөгү кайчы пикирлерден өзүңүздөр туура жыйынтык чыгарат деген үмүттө биз көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз.
Эскерте кетүүчү нерсе түшүнүктүн ушул жана башка көрсөтүүлөрү түшүнүк деген аталышта социалдык тармактарда жайгашкан, ошол жактан дагы көрсөңүздөр болот. Биз сиздер менен коштошобуз, аманчылыкта көрүшөлү.